Акаев мырза, биздин кыргыздар жалпоо экен, Сиз 15 жыл Кыргызстанда жатып алып, жеп, майрам чоң эне өзөкөңөр сүткө, ваннаны сүткө толтуруп туруп чөмүрүп жатканыңардан биздин ата-энелерибиз билесиңерби? Силер приватизация деп эл жерди бүт байларга тонотуп салганыңарда ошол кездеги айыл өкмөт, айыл башчы, өкмөт башчы, ол өкмөт тарабында иштеп тургандарга таратып берип салып, документальный сатып алды кылып салган учуруңарда биздин ата-энелерибиз карапайым эл, иштегенге иш таппай, айлык акы алганга да иш таппай, эмне кылган? Тентип Казакстан, Россия бардык жерлерде иштеп, бала баккан, жан баккан, биз ошондо ата-энелерибиз мээримине зар болуп, үйдө чоң ата, чоң энелер, жеңе жемтилер, ага тууган, урук туугандардын колунда калган балдарына азыр уулуу үйлөр, кыз берген учурубуз да. Сиздер билесиздерби ошол кезде кандай акыбалда катырдыңар эле? Анан келип алып туруп бүгүн кыргыз эли жалпоо дегениңер туурабы? Элим чакырса барам деп турсуңар да, силер элиңер чакырганда келип, анан өз жериңерде өлүп, көзүңөргө топурак септиргиңер келет экен да. Ошондой тентип бала багам, жан багам деген ата-энелерибиз бир учурда Казакстан талаларында өлүп калды. Россиянын ар кайсы жеринде өлүп кетишти да. Ошолор жөнүндө ойлоносуңарбы? Же ошолор жалпоолугунан ошентип тентип кетти? Же силердин өзүңөр физик болгонсуңар, мамлекеттин физикалык абалын, элдин физикалык абалын эске албай туруп приватизация деп колхоз совхоздун сайыздан калган канча мүлкүн талатып тонотуп туруп, анан элге иш бербей, аш бербей койгонуңарда эл тентип кеткен үчүн жалпообу, анан уялбай кайра элим кааласа барат элем деген силердин таз башыңарга түкүрүп койгон эл дагы келсеңер чычып да коюшу мүмкүн. Келбей деле койсоңор жакшы болот.